Саламатсыздарбы? Үмүт программасы түз эфирде. Студияда мен Бигайым Садыкова. Бүгүн биз жергиликтүү шайлоого даярдык деген теманын алкагында талкуу жүргүзөбүз. Студиябыздын коноктору Расул Кадыров, Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош аймагындагы атайын өкүлү жана Гүлзада Ташматова, Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы. Шайлоо 27 мартка дайындалды. Азыркы учурда 13 партия өзүнүн катыштыгын билдирди. Кандай документтер менен биометрикалык каттоо кандай ролун аткарат деген суроолорду биз Ринат Алиевке бердик. Ал Ош шаардык паспорттук жана визалык каттоо бөлүмүнүн башчысы. Ошолго көңүл бурайлы, андан кийин баштайбыз. Жергиликтүү шайлоо болгондо, жогорку кеңештин шайлоосуна болгондо эле биометрикалык маалыматтардын топтоо боюнча жарандардын идентификация өткөзүп, анан шайлоо болот. Жана колдоруна көтөрүп жүргөн 94 жана 96-74 жылкы үлгүдөгү паспорттарды алмаштыруу боюнча иш чаралар жүргүзүп жатабыз. 70тен өткөн кары кемпир чалдар болуп чыгып атат, бирок анысына карабай үйлөрүнө чейин биз сүрөтчүлөрдү алып барып, анан жанагы паспорттарын алмаштырып берип атабыз. Бул паспорттарды болсо 60 жаштан жогорку жарандарга паспорттарды бекер алмаштырып берилет. Ош шаарында туруктуу жана дайыма жашап жүргөн учету бар эле жарандар шайлашат. Азыркы учурда загран паспорту колдонулбайт. Мындан только ID карта эле болот дагы. Ал ID картаны атайын окулуучу машинкалар келет дагы. Ошону менен жарандардын мурдагыдай кылып соцфонд номерин киргизбей, жанагы атайын окулуучу ID картанын окуучу аппараттар менен жарандын ким экенин аныктап, андан кийин манжасын коюп, идентификация кылгандан кийин, жана телевизорго чыккандан кийин ал жаран уже шайлоого укуктуу деп жана бюллетень алганга кетет. 032-22-5-62-69 биздин байланыш телефондор. Эгерде темабызга байланыштуу сурооңуздар болсо, чалып түз эфирден жооп алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми жогоруда белгилегендей шайлоо жөнүндө сөз, шайлоого даярдык жөнүндө сөз кылып жатабыз. Айзада айым айтсаңыз, мына Ош шаарында азыркы күндө шайлоого кандай даярдык жүрүп жатат, эмнелер аткарылды, эмнелер аткарылбай жатат дагы эле? Ош шаардык кеңешинин депутаттарын шайлоо боюнча бүгүнкү күндө Ош аймактык шайлоо комиссиясы бүгүнкү күндө аткарып жаткан жумушу бул биринчиден катталган 13 партиянын, саясий партиялардын талапкерлеринин документтерин кабыл алышты. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиянын аркылуу бекитилген календардык план боюнча иш жүргүзүүдө Ош шаардык аймак комиссиясы. Андан тышкары ошол жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде иш жүргүзүп атабыз. Ошого байланыштуу шайлоо бекитилген күнү бул 27 март болуп атат. Ошого 40 күн калганга биз калган күнү биз бүт талапкерлердин документтерин кабыл алып бүттүк. Акыркы мөөнөтү ошол 15 февралдын 24:00-да кабыл алып бүттүк. Ошо күнкү 13 саясий партия өзүнүн документтерин алып келип тапшырышты бизге. Расул мырза, айтсаңыз, мына календарга байланыштуу биз жумушубузду аткарып жатабыз дейт. Сиз ушуга эмне дейт элеңиз? Мына жергиликтүү шайлоо участкалары мурдагы парламенттик шайлоодон айырмаланып, эмнелер менен айырмаланып быйылкы азыркы шайлоо өтөт? Эми жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга бир топ толуктуу өзгөртүүлөр киргизилди. Алардын эң негизгилери болуп, булар 27 мартта боло турган шайлоодо, жергиликтүү кеңеш депутаттарынын шайлоодо жаңы инновациялык технологиялар колдонулат. Ал дегенибиз шайлоочуларды идентификациядан өткөрүү жана автоматтык эсептечүү урналарды колдонуу. Андан сырткары дагы бир топ нормаларга өзгөртүү толуктуулар киргизилген. Ал боюнча ушул маегибиздин арасында, суроо жооптун арасында дагы толуктап айтып кетебиз. Азыр эми негизинен биринчиден аймактык шайлоо комиссиялары жаңыдан түзүлдү, курамдары жаңыдан түзүлүп, январдын аягында биринчи отурумун өткөрүп, ошол ишке толук кандуу киришишти. Биринчи эле болуп аткан иш бул учаскалык шайлоо комиссиянын курамдары менен иштешүү,
биринчи иреттеги иштердин бири бул шайлоочулардын тизмеси келди. Ал шайлоочулардын тизмеси бардык Ош шаарындагы 73 шайлоо участогунда илинип, шайлоочулар өздөрүнүн ошо тизмеден өздөрүн текшерип алса болот. Айзада айым айтсаңыз, мына Ош шаарында канча шайлоо участкасы болот? Анан жана парламенттик шайлоодо ачылган кошумча участкалар эмне болду? Ош шаары боюнча бүгүнкү күндө 73 участкасы бар, участкалык шайлоо комиссиясы бар. Булардын кошумчалары баягы эмеде жогорку кеңешке боюнча кошулган участкалар, алар бунусуна катышпайт. Биздин кабарлар бөлүмү дагы шайлоого баш багып келишти, шайлоого даярдыкка баш багып келишти. Азыр ошол материалга көңүлүңүздөрдү бурсак, андан кийин улантабыз. Ош шаардык кеңешин шайлоого өткөн жылдагыдай эле биометрикалык каттоосу бар гана жарандар катыша алышат. Аймактык шайлоо комиссиясынын билдиришинче, кошумча шайлоо участоктори болбойт. Азырынча шаар депутаты болууну көздөгөн 12 партия арызын берген. Жакшы добуш алуу үчүн партиялар катарына кадыры жогору жана чөнтөгү калың адамдарды кошууну көздөйт. Ош шаардык кеңешинин курамы 45 депутаттан турат. Бардык партиялар көпчүлүк орунду алуу үчүн аракеттерин көрүшөт. Көпчүлүк коалициянын депутаттары Ош шаарынын мэрин шайлайт. Серепчилердин айтымында алдыдагы шайлоо мурдагыга салыштырмалуу чоң таймаштарга бай болот. Биринчиден бул алдыда бир жылдан кийин президенттик шайлоо болгону турат. Андан тышкары Ош шаары макамы жактан экинчи борбор болгондуктан абдан курч мүнөздө өтөт. Ошондуктан мен ойлойм, бул алдыдагы шайлоо абдан курч мүнөздө, атаандаштыкта, андан тышкары ар кандай саясий процесстер менен коштолуп өтүшү мүмкүн. Үгүт иштери 27 февралдан тарта башталат. Көмүскө жумшалган ашыкча каражат үчүн комиссия тарабынан атайын чара көрүлөт. Бейрасмий маалыматтар боюнча үгүттөө үчүн талапкерлер 5 миңден 30 миң АКШ долларына чейин сарптайт. Бирок БШКнын бекиткен суммасы андан бир кыйла төмөн көрсөтүлгөн. 10 февраль күнү шаардык кеңештин акыркы сессиясы өткөрүлдү. Мыйзам боюнча эл өкүлдөрүнүн ыйгарымдуу укуктары жаңы курам шайланып, алардын биринчи сессиясы өткөн күндөн тарта токтойт. 22 562 69 жана 201 76 биздин байланыш телефондору. Сурооңуздар болсо калтырсаңыздар болот. Бүгүн биз жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык деген теманын алкагында талкуу жүргүзүп жатабыз. Эми мына Расул мырза айтсаңыз, биз сюжет көрүп жаткан мезгилде сиз кээ бир жерде комментарий киргиздиңиз эле. Азыр ошо комментарийлерди дагы кайталап койсоңуз, эмне себептен? Эми жанагы айтып кеткендей, коалицияга кирген коалиция талапкерден сунуш кылат. Ал эми шайлоону бардык 45 депутат добуш менен мэрди шайлайт. Экинчиси толуктап кетейин дегеним, бул үгүт өнөктүгү 26 февралдан башталат. 25-inde талапкер партияларды каттоо токтойт. 26 февралдан баштап үгүт иштерин жүргүзсө боло берет. Бул сюжет мурдагы жумада жасалган эле да, ошол азыркы күндө 13 партия катталды деп атасыз. Акыркы катталган партия кайсы болот? Жок, катталды элек. Азыркы күндө документтерин берген партиялар 13 болду. Ал эми эртең 25 февраль күнү саат 14:00 аймак шайлоо комиссиясынын отурумунда каттоону жүргүзөт. Айзада Гүлзада айым айтсаңыз, шаардык кеңешке шайлоого катышабыз деген азыркы партиялардын акыркысы кайсы катталды? Анан жанагы эле бизди кызыктырып аткан улуттар биримдиги баш тартыбы катышуудан? Ошол акыркы болуп Ар намыс партиясы билдирүүсүн бизге уведомление берди. 15 февраль күнү келген алар. Андан тышкары улуттар биримдиги партиясы билдирген жок, билдирүүсүн берген жок бизге. Ош шаардык кеңешине шайлоосуна катышканына берген жок бизге маалымат. Расул мырза айтсаңыз, мына биометрикалык каттоодон өтпөй калган жарандар чындап эле шайлоого катыша албай калабы мусунда дагы? Албетте, мыйзамда так жазылган, биометрикасын тапшырбаган жарандар шайлоочулардын тизмесине кирбейт. Биз ушул эле суроону Ринат Алиевке бергенбиз, анткени ушунусунда биометрикалык каттоодон өтпөсө деги эле шайлоо укугунан ажырап калышы мүмкүн экен. Экинчи интервьюга көңүл бурсак, андан кийин улантабыз.
Ош шаары боюнча азыркы учурда мамлекеттик каттоо кызматынын баардык бөлүмчөлөрү бул паспорттук бөлүм, Онадырда Амир Темур микрорайонунда дагы паспорттук бөлүмдө да бар, ЗАГС бөлүмүндө, Госрегистр бөлүмүндө, РЭО бөлүмүндө жарандар биометрикаларын тапшырып кетишсе болот. Андан тышкары дагы бир эскертип айтып койчу нерсе, бул шайлоодон дагы биометрикасын тапшырбаган жарандар өздөрүнүн шайлоо укугунан кесилип калат дагы. Ошого байланыштуу азыркы учурда дагы биздин мөөнөтүбүз бар, келип тапшырып кетишсе болот. Кайрадан эле түз эфирдебиз. Биздин байланыш телефондор 032 22 562 69 жана 201 76. Биздин темабызга байланыштуу сурооңуздар болсо, чалып калтырсаңыздар болот. Түз эфирден жооп алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Эми Расул мырза, айтсаңыз, негизинен былтыркы дейм да, парламенттик шайлоого болгон шайлоолордон, тизмелерден азыркы тизмелер канчалык деңгээлде айырмаланып жатат? Албетте, андан бери көп биометрикасын тапшырган жарандар тапшырып атат, ал процесс дагы уланып атат. Албетте, ошол убакта дагы кемчиликтер азыр алып атат, бирок мунун четтети боюнча жигердүү иш мамлекеттик каттоо кызматы тарабынан дагы, шайлоо комиссия тарабынан дагы жүрүп атат. Ал деген эми дагы тактап кете турган нерсе, эфирден пайдаланып ушул шайлоо шарага дагы айрылып кетким келет. Шайлоого 15 күн калганга чейин жанагындай арыздар кабыл алынат. Аз эми жана айтып кетпедимби, шайлоо участоктарында тизмелер илинди. Ала шайлоочулар батып тизмеден өзүн таппай калса, 119 деген колл центрге телефон чалып туруп, каерде экенин тактап алып, анан арыз менен кайрылып, ошол участокко тизмеге киргенге болот. Бул жанагы ошо шайлоого 15 күн калганга чейин боло турган иш. Гүлзада айым, айтсаңыз, былтыркы шайлоого катышып, парламенттик шайлоого катышып, добушун берип, анан быйылкы шаардык кеңешке болуп аткан шайлоого катыша албай калса, эмне кылыш керек? Кандайдыр бир каттоо жагы барбы? Мисалы, каттоосу жок болуп, азыркы паспорттор, ID картада мурдагы каттоосу бойдон эле калып кетип атпайбы? Каттоосу жок болуп паспортунда, негизинен өзү болсо дагы, бул жерден шаардан өзүнүн тизмеден таппай калса, кайсы жерге барат, жана колл центрден тышкары? Андан тышкары 73 уйк бар. Ошолордун участкаларында штабтар ачылган азыркы күндө. Алардын председательдери, секретарлары ошол жерде ачып, тизмелерди илип коюп отурушат. Ошолорго кайрылат, анан 3-чү форма деп атабыз, ошону менен иш алып баруулар жүрүп атат. 3-чү форманы демек толтуруп, ошол жерде эле участкада эле ошону тапшырышат, кабыл алышат. Расул мырза, ушуну улантып кетсеңиз, жана форманы толтуруп, андан кийин эмне болот анан? Бул жана сиз айтып кеткен суроону да кичине толтуруп койгум келип атат. Парламенттик шайлоодо бул деген ар бир шайлоочу шайлоо дареги боюнча добуш берсе болот болчу. Ал эми шайлоо дареги боюнча кошумча участокко кирип, тизмеге кирип шайлоого катышкан жарандар баардыгы өздөрү кайсы жерде каттоодо турган болсо, ошол жака автоматтык түрдө кайрып отуруп калышты. А бул шайлоодо Ош шаарынын тургундары гана паспорт ID картасында Ош шаарынын тургуну деген каттоо бар гана шайлоочулар добуш бергенге укуктуу. Рахмат чоң, биздин көрүүчүлөрдөн дагы суроолор келип жатат. Азыркы күндө партиялардын саны дагы өзгөрүшү мүмкүнбү дейт. Бул биздин Facebooктагы баракчабызга келген суроо. Расул мырза, ошого сиз жооп берсеңиз, дагы канча убакыт бар партиялар өздөрүнүн эмесин бериш үчүн? Албетте, эртең кайсы партиялар катталды деген боюнча так каттоо болот. Андан кийин дагы көп мыйзамдын талаптары бар. Ошол талаптардын нормаларды бузса, мисалы шайлоо фондунун каражаттарын фондко төгүү боюнча, аны иштетүү боюнча, үгүт иштерин алып баруу боюнча жана башка ушундай мыйзам бузулуштар орун ала турган болсо, албетте партиялар каттоодон четтетилет. Андай ошондой мыйзам бузууга жол берген партиялар. Ошондон улам шайлоо күнүнө чейин канча партия калат дегенди эч ким айта албайт. Шайлоо күнүнө 3 күн калганга чейин ар бир талапкер өзүнүн талапкерлигин алып койгонго укуктуу. Рахмат чоң, мына парламенттик шайлоодо кандайдыр бир свет өчсө дагы биз мыналарга даярбыз, көп эмелерди алдын алганга аракет кылышты да, бирок 2-3 участкада электроэнергиянын өчкөндүгүнө байланыштуу кандайдыр бир эмелер болду. Түшүнбөстүктөр болду. Бул жагын кандай эске алып атасыздар? Анткени аймактарда свет өчкөн бул болот эми. Боло турган эле нерсе. Бул техникалык иш.
Албетте, бұл сөзсіз түрде шайлоо өнөктүгү болгон сайын дайыма ошо шаардык штаб болобу, райондук штабтардагы бул маселелер үзгүлтүксүз көзөмөлдө болот. Сөзсүз түрдө шайлоо участоктарында альтернативдүү энергия булагы болуш керек. Свет өчүп калса, движокун иштетеби. Азыр эми мына автоматтык эсептөөчү урналарда ар биринде УПС деп коебуз. Мына биздин түшүнүк менен аккумулятор деп коебуз. Ошол 2 саатка чейин энергия берип тура берет. Ага чейин жаңагындай кошумча энергиясын кошуп улантып кете бергенге толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул шайлоодук, то есть парламенттик шайлоодо жанагы көпчүлүк ошол жерде шайлоо участкасында отурган кызматкерлер жанагы аппаратты, электронный аппаратты иштете албай кандайдыр бир эмелер болуп атканда, азыр ошол кызматкерлер кандайдыр бир билимин өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдүбү же башкалар иштейби? Албетте, мына Ош шаарынын кеңештеринин депутаттарын шайлоодон сырткары Ош облусунун Кара Суу, Ноокат, Алай райондорунда айылдык кеңештеринин дагы айрым айылдык кеңештеринде депутаттарын шайлоо өтөт. Ал эми парламенттик шайлоодо бир топ шайлоо участогунда автоматтык эсептөөчү урналары менен иштегендер тажрыйба токтоп калышты. Ошол убакта болуп аткан кемчиликтерди эске алып, азыр алдын ала иштер жүргүзүлүп атат. Азыр эми биринчи тренерлерди окутуп атат. Мына бүгүн башталды. Ошо түштүк региону боюнча Ошто өтүп атат. Андан сырткары ушул тренерлер барып туруп аймак шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн, учаскалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн, анан ошо автоматтык эсептөөчү урна менен иштей турган учаскалык шайлоо комиссияларын өздөрүнчө да окутуп, анын шайлоого чейин дагы тестирование деп коет, мындай репетиция дегендей шайлоо өткөрүп турабыз. Мындай репетиция иретинде. Рахмат чоң. Бүгүн биз талкуу кылып жаткан темабыз жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө, шайлоо даярдыгы жөнүндө сөз кылып жатабыз. Студиябыздын конокторун дагы эске салып өтсөм, Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош аймагындагы атайын өкүлү Расул Кадыров жана Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Гүлзада Ташматовалар келишкен. Азыр бизде көрүүчүлөрдөн суроо бар экен, биз сизди угуп атабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңуз болсо берсеңиз. Мен силерге суроо менен кайрылайын, тигил эже менен байке кайрылам да. Курманжандатка аймактык кеңеште көп адам жашайт. Туран дейби. 97-жылдан бери жашайт да. Булар жогорку кеңештен парламенттик шайлоолоруна дайым катышып жүрөт. Анан избиркомдон дагы ушул списоктор такталбайт жакшы. Өтүп кеткен адамдар деле чыга берет. Анан ошол эле жашаган адамдар башка жактан чыгат. Быйыл парламенттик шайлоодо көп Ломоносов мектебинен чыгып калды. Ошол Курманжандатка дагы жашаган адамдар чындыгын айтканда шайлаган депутаттарына да кайрыла албайт. Себеби дегенде булар кайрылайын десе шайлоого катыша албайт. Шайлоого катышпагандан кийин алар эчтеке деп айта албайт экен да. Ушуларды жакшы тактап берсе, дача ошол. Сурооңузга чоң рахмат. Курманжандатка аймактык кеңеши дача участкасындагы шайлоочулардын суроосу. Албетте. Азыр эми мына Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарынын шайлоо боюнча конституциялык мыйзамда, мына жергиликтүү кеңеш депутаттарынын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамында так көрсөтүлгөн. Азыр шайлоочулардын тизмеси менен мамлекеттик каттоо кызматы иштейт. Ал эми шайлоо комиссиялары булар шайлоону даярдап, өткөрүп, жыйынтыгын чыгарып берүү боюнча бул шайлоо комиссияларына жүктөлгөн. Ошондон улам бул мүмкүн мыйзамга жаңы ушундай өзгөртүү толуктар болгондон улам көрүшүбүз ал боюнча кабар жок болсо керек, бирок шайлоочулар үчүн жакшы эле шарттар түзүлүп атат. Мына тапшырылык элек болсо биометрикалык маалыматын тапшырсын, тизмеден чыкпай калса кайрылып туруп тизмеге кирсин деп, демек бул иштер үзгүлтүксүз жүрүп атат. Катышам, шайлоого катышам деген шаардын тургуну болсо, ID картасында Ош шаарынын тургуну деген белгиси болсо, алар 27 март күнү шайлоого толук кандуу катышканга укуктуу шарттар түзүлүп берилген. Рахмат чоң. Дагы суроо бар экен, саламатсызбы? Алло. Сурооңузду угабыз. Алло, саламатсызбы? Алло. Сурооңузду айта бериңиз. Алло, мына Ошто шаардагылардын ошол азыр менден мурун дагы бирөө
дагы менден дагы сүйлөгөн неме суроолору туура болду. Бир айылда бир шаарда жашап аткан болсо, Сурооңузду берсеңиз. Мага чейинки туура сүйлөдү дейт, демек ал окшош суроолор окшойт. Кийинки көрүүчүлөрдөн келген суроолорго көңүл бурсак, биз добуш берген участкада дейт, электрон урна иштебей кичине көйгөй жараткан дейт. Азыркы шайлоодо урналар кандай болот дейт. Албетте, тажрыйба болгондон кийин болгон кемчиликтерди эске алып, ал боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Мыйзам боюнча ар бир участокко бир негизги автоматтык эсептөөчү урна жана экинчиси резервдик урна коюлат. Эгер биринчи урна иштебей калган болсо, экинчи урна менен иш улантылып кете берет. Эгер экөө тең иштебей калган болсо, бул деген техникада. Анда жыйынтыкты кол менен эсептөө менен чыгарылат. Ансыз деле автоматтык эсептөөчү урналардын жыйынтыгы менен топтоп туруп, баардыгын коштуруп акырында участкалык шайлоо комиссиясы кол менен эсептеп чыгат. Ошол гана мыйзамдуу күчкө ээ. Гүлзада айым, айтсаңыз, азыркы күндө шайлоочулардын саны канча болуп жатат? Анан мына шаарыбыздын расмий маалымат боюнча 350 000 жашоочусу бар деп эсептелинет да. Ошолордун канча пайызы катталды, же тизмеде бар деп айта алабыз азыр? Бүгүнкү күнгө бизге мамлекеттик каттоо кызматчылары берген маалымат боюнча 115 000ден ашуун катталган Ош шаарынын тургундары бар экен. Бүгүнкү күндө ал эми такталып турат. Демек ал деле толукталат экени дагы убакыт бар да, туурабы? Расул мырза, мына аймактардагы шайлоолор жөнүндө, шайлоого даярдык жөнүндө айтып өтсөңүз, анткени ал жерде дагы көпчүлүк көйгөйлөр, мурдакы көйгөй жараткан нерселер азыр эске алынып атса керек. Албетте, жана айтып кеткендей, Кара Суу районунун Сары Кулат айыл кеңешине, Ноокат районунун Көк Бел айыл кеңешине, Алай районунун Коңур Дөбө, Будалык айыл кеңештеринде дагы айылдык кеңештин депутаттарын шайлоо 27 март күнү өтөт. Ал жерде дагы үзгүлтүксүз иш жүрүп атат. Борбор шайлоо комиссия бекитип берген календардык пландын негизинде баардыгы мөөнөтүндө аткарылып кетип атат. Ирети менен. Мына сиз каттооңуз башка жерде деп укканмын, ошондуктан сиз өзүңүз шайлоого катышканда, шайлоочу катары сизге өткөнкү парламенттик шайлоодо эмне жакпады? Парламенттик шайлоодо негизинен көпчүлүгү эле жакты. Эң негизги маселе бул деген шайлоо таза, тынч, ачык айкын өткөнү жакшы. Мына 4-октябрдан кийин Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлагандан кийин өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк өкүм сүрүп турду. Бирок эмнени өзгөртсө болот эле деп ойлойсуз? Жакшыртса болот эле мисалы. Эми дагы жакшыртыш үчүн мен ойлойм көйгөйлүү маселелер бар. Ал эми мисалы мына аймактык шайлоо комиссиясынын, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн сый акылары, айлыктары мындайча айтканда, ошолор 90-жылдары коюлган 25 эсептик көрсөткүч, 20 эсептик көрсөткүч деген боюнча калган да. Ал боюнча баарыбызга маалым, ал боюнча азыркы 20 көрсөткүч менен ошол уктагынын чоң айырмасы бар да. Бирок азыр Жогорку Кеңеште ушул маселе каралып атат. Биз ишеничтебиз, бул боюнча маселе оң жагына чечилип калат деп. Демек, участкалык шайлоо комиссиянындагы мүчөлөрүнө сыйакы каралып калат деген ушундай жакшы илгери күтүп атабыз. Гүлзада айым, айтсаңыз, сиз өзүңүз буга чейин жаңы шайландым деп атпайсызбы? Буга чейин шайлоого катыштыңызбы? Ошондо сиздин оюңузча эмнелер жетишпейт эле ошондо шайлоого? Буга чейин биз эми мурун катышканыбыз боюнча мен өзүм участкалык комиссиянын мүчөсү болуп иштеп жүргөмүн. Эми жаңы техника болгондуктан былтыркы 2015 жылдакы шайлоо өтө биздин элибизге ыңгайлуу экен да. Ал өзү эле эсептеп чыгарып коет экен, анан 2 бланк кетип калса аны чыгарып коет экен, кабыл албайт экен. Ошол бизге чоң жардам берди. Ошондо дагы эмне жетишпейт сизде? Мисалы, ошол шайлоо участкаларынын кызматкерлерине азыр билим деңгээли жакшыртса боло эле деген ойдосузбу, же кандайдыр бир дагы техниканы үйрөнүү керек деп эмне жетишпейт? Эмне болсо жакшы эле? Эми ошол мурдакы кемчиликтер эске алынып, бул жылкысында көбүрөөк окутууга көңүл бурсак деген
ойдобуз. Ошонун үстүнөн пландар түзүлүп атат. Шайлоого 10 күн калганда биз окута баштайбыз. Ошол операторлукка участкалык шайлоо комиссиянын мүчөлөрүн окута баштайбыз ошол. Көрүүчүлөрдүн акыркы келген сурооуна жооп берели, анткени убактыбыз чектелүү, ошондуктан Расул мырза кыска жооп беребиз. Турандагы дача участкасынын жашоочуларынын шайлоодо добуш берүүсү кандай болот дейт. Ал жакка да көңүл бурулабы, анткени бул жакка көбүрөөк көңүл бурулбай калчу эле дейт. Албетте, бардык шайлоо участкаларына бирдей көңүл бурулат. Ош шаарынын мэриясы тарабынан ар бир участкага шаардын кызматынын жетекчилери ошол жерге уполномоченный болуп бөлүнгөн. Алар ошол жердин даярдыгы боюнча шайлоого өткөрө турган бүт шарттарды түзүүгө бекилген. Андан сырткары аймак шайлоо комиссиясы дагы үзгүлтүксүз көзөмөлгө алып бул боюнча ишти алып барып атат. Рахмат жон, көрүүчүлөрдөн келген суроолор көп, ошондуктан сиздерди кайсы даректер менен, кайсы байланыш телефондору менен тапса болот, анткени балким сиздерден кандайдыр бир кеңештер керек болуп калышы мүмкүн. Ошондо Гүлзада айым, сизди каяктан тапсак болот? Биздин дарегибиз мэрия имаратында болобуз, 1-этаж 19-кабинетте. Байланыш телефон кабылдама 0555 87 00 31. Расул мырза, сиздин байланыш даректериңиз? 0552 035 170. Ошол телефон менен кайсы убакта чыгып шайлоо боюнча маселе боюнча кайрыла турган болсоңуз, мен дайыма жооп бергенге даярмын. Рахмат чоң. Биз бүгүн жергиликтүү кеңештерге шайлоого даярдык деген теманын алкагында талкуу жүргүздүк. Студиябыздын коноктору Борбор шайлоо комиссиясынын Ош аймагындагы атайын өкүлү Расул Кадыров жана Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы Гүлзада Ташматовалар катышып беришти. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздерде кандайдыр бир чечилбей жаткан маселеңиздер болсо, Өңүт программасынын даректерине кайрылсаңыздар болот. Өңүт программасы сиздерге жардам берүүгө дайыма даяр. Ошондой эле биз социалдык тармактарда бар. 3W-ынтымак-KG сайтына кирсеңиз, Өңүт программасынын өздүк барагына калтырсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Бегайым Садыкова болдум. Аман болуңуздар.